Сузакта изделип жаткан 9 жаштагы Сумаянын жансыз денеси табылды. Жалал Абад облусунун Сузак районуна караштуу Сузак айылынын тургуну 2012-жылы туулган Хасилжанова Сумая Өткүрбековна 2021-жылдын 18-ноябрь күнү саат 12:40 чамасында мектепке окууга кеткен бойдон дайынсыз болуп жаткан. Милиция кызматкерлери менен биргеликте коомчулук ыктыярчылары да тартылып, жүргөн жерин аныктоого жардам көрсөтүп келишкен. 2021-жылдын 27-ноябрь күнү болжол менен 17:00 чамаларда Сузак райондук милиция бөлүмүнө жергиликтүү тургундар тарабынан телефон чалуу болуп, ошол эле райондон Арал айылындагы Гогарт суусу аккан чоң сайдын жээгинен болжолдо 8-12 жаштагы кыздын өлүк денеси табылгандыгын кабарлаган. Бул маалымат боюнча Сузак райондук ички иштер бөлүмүнүн жетекчилиги жана тергөө ыкчам тобу жансыз дене табылган жерге барышкан. Жансыз денеге сырттан кароо жүргүзүлгөн жана эч кандай жарааттары жок абалда экендиги аныкталган. Ошондой эле табылган жансыз дене Хасилжанова Сумая экендиги такталган. Бул фактта Сузак райондук ички иштер бөлүмүнүн кылмыштардын жана жоруктардын бириктүү реестрине табылган өлүк болуп катталып, сотко чейинки өндүрүш иши ачылып, тиешелүү экспертизалар дайындалды. Учурда тергөө кызматы тарабынан текшерүү иштери жүргүзүлүп жатат.